Сыноо келсе, сынбай кайра түтүүгө, убакытты баалай билип күтүүгө, көз ирмемдик өмүр дагы кымбаты, үйрөнгөмүн мен жашоону сүйүүгө. Аруу дүйнө дайрасында сүзүүгө, жат сапаттан колум алып үзүүгө, кармай албайм күндөр өтүп баратат, үйрөнгөмүн мен өмүрдү сүйүүгө. Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Бүгүн дагы жакшы бир инсан, чыгармачыл инсанды конокко чакырып, дилден маек куралы деген максатта турабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүн бизде конокто Айнура Нурматова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү программага кош келипсиз. Рахмат. Келиңиз анда. Эң обол эле өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Кай жерде туулуп өскөнсүз, балалыгыңыз, чыгармачылыгыңыз, мына ушул акындык чөйрөгө тартылган сизде себептер жөнүндө уксак. Ош областынын Өзгөн районунун Салам Алик айыл өкмөтүнө караштуу Актерек айылынын тургуну болом. Бүгүнкү күндө ушул номер 62 Актерек орто жалпы билим берүүчү мектебинин окуу бөлүм башчысы жана ошондой эле кыргыз тили адабият мугалими болуп 19 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Бир канча ийгиликтерге жетишип, бир нече уул кыздарга тарбия берип келүүдөмүн. Анан ушул чыгармачылык чөйрөгө баш багып, чыгармачылык чөйрөгө аралашып калганыма негизинен бир 20 жылдан ашып калды. Мен ушул чоң ата чоң энем колунда тарбияланып, ушулардын колунда чоңоюп, ушулардын колунан уядан учуп, ушулордун ак батасы менен көгөрүп, ушулордун жардамы менен ушул семья күттүм десем болот. Мына ошондуктан ушул айыл жергесинде тарбияланып калганыма, айылдын мөлтүр суулары, таза абасы, бийик тоолору, касиеттүү жана жаратылыш, ушулар мени чыгармачылык дүйнөгө түрткү болуп жетеледи. Бүгүнкү күндө ушул 50-60га жакын ырлардын авторумун. Сүйүүгө дагы, мындай жашоо тиричиликке, турмушка, балалыкка, кыскасы бардык жаатка, бардык жанрга тиешелүү ырлардын жаратуучусумун. Балалыкка саякат. Өмүр чиркин өтөт тура жылт этип, канчалаган жылдар сызып, жыл кезип, секунд менен алпырышып жаш курак, сан миңдеген күндөр өттү бир сезип. Оба өмүр, сени менен ойнодум, кандай кызык, күн түн өттү ойлогум, кечээ эле ыңалаган кыз элем, бүгүн кара 42-ге толгонмун. Балалыгым өттү тоолуу айылда, балтыр тилип, тикенеке жайында, жайлоо жайлап, кымыз уулап жүрчелем, чоң конушта, күймө баша тоосунда. Атакемдин болчу көгүш тулпары, ошол тулпар кичине кыз кумары, отун терип кыркырларда жылкы чаап, суу ташыган булак истен чыгабы. Кой кайтарып, козу баккан бала чак, койкоңдотуп, көк жылкымды камчылап, коротмайдын булчу эмес копланы, акчага эмес белек үчүн таркатмак. Жок азым гүл, кызгалдак гүл кулпуруп, тоо гүлдөрү жерге берип сулуулук, кымыз сунган чоң энелер жол тосуп, жолоочуга турчу дайым даам сунуп. Апалардын майрамы. Жыты келип, жыпар гүлдүн жайдары, бүчүр байлап, бак тарактар сайдагы, бай чечекер каралдынан баш багып, жаз деминен кабар берет кайдагы. Сулуу чымчык жаз таң менен жар салат, ал анткени апалардын майрамы. Канаттуулар үнүн кошуп жайдары, чымырканып көк жыттанат жер дагы, көйкөлүшүп кызыл тазыл кыз келин, күнү ачык бүгүн неге жайдары. Ал анткени жаздын алдын куттуктап, келди бүгүн апалардын майрамы. Сулуу бышып, тандырдагы нандагы, суктандырат күндүн сулуу аптабы, кучагына гүл кучактап озойлор, неге бүгүн маанайлары жайдары. Ал анткени мээрим чачкан жеримде, болуп турат апалардын майрамы. Биз тирүүлөр бул турмуштун кулубуз. Биз тирүүлөр бул турмуштун кулубуз. Жетпей келет жер түбүнө учубуз. Төрт тапканды бир мезгилде жок кылган,
биз ушундай ач пенделүү бөрүбүз. Биз тирүүлөр бул турмуштун кулубуз, бул дүйнөнүн тегереги торубуз. Кулча иштеп, байча жебей жедирген, биз ушундай пенделердин жоошубуз. Кетмен түшпөй, жайыгышы иштеген, алек болуп күнү түнү иш менен, анан эмне берекесин көрбөйбүз, аккан тердин даамын сезбей тоз менен. Жайып койсок, өлсөк кетпейт биз менен, же жаралды ушунчалык тар белең, анан эмне ээрчип кетпейт дүнүйө, учуп кеткен биздин чымын жан менен. Акын болуу бул коомдун үнү болуубу же болбосо өзүңүздүн жан дүйнөңүздү элдин алдында кандай болсо ошол даражада ачып берүүбү? Эми акын болуу баягы улуу биздин, мен устат агайым катары айта кетишим керек. Байдылда Сарногоев агайымды мен эң үлгүлүү устат агайым катары эсептейм да. Ошол инсан айтканда, мен киммин, менмин ак жаман сары, колунда койгоң догон калем сабы. Энекем эптеп төрөп койсо керек, кыргызда көбөйсүн деп адам саны депчи. Ансарында эми кыргыздын адамдардын санын катарында акындардын, чоң акындардын катарын толуктайм деп ишене албайм, бирок келечекте ошол китептерим чыгарып, анан дастандарды жазып, поэмаларды жаратсам деген ушундай кыялдарым бар. Анан акын болуш бирок кыйын. Акын болуп, жан дүйнөнү ачып бериш, ырларды жарата билиш, кимдир бирөөнүн окуясын башынан өткөн тарыхты жазып бериш кыйын да. Мен ошо ырларымдын арасында ошо акын жан акында же болбосо акындар жөнүндө дагы ырларым бар азыр. Теле берүүнүн ортосунда окуп берем. Эми акын болгон адам кимдир бирөөнүн башынан өткөн окуяны угуп жазыш керек. Анан өзүңдүн башынан өткөн окуяга көп деле убакыт бөлмөй калат да. Өзүңкү ички сырың бойдон калат, бирок сырттагы жаратылыш, сырттагы көрүнүш, сырттагы коомдогу окуялардан таасирленип, анан ырсаптар келип жаралып кала берет. Негизи меники ошол кимдир бирөөнүн суранычы менен жазылган ырлар десем болот. Айыл четте жасалгалуу үй турат, терезеде күйүп турат шамчырак. Ошол шамдын билигиндей түгөнүп, мен да бир күн түгөнөмүн тырпырап. Тоо бетинде жалгыз өскөн гүл турат, ошол гүлгө 5 күн булбул умтулат. Мен да ошол 5 күнчөлүк өмүрдө көзүм өтсө алтын башым умтулат. Стол четте жаңы жазган ыр турат, жазып койдум сөзгө сөздү мен курап. Өңү өчүп, ошол жазуу эскирсе, мен де эскирем жер алдында капкурап. Арзу дүйнөдө сүйүү жалган, билгенге ошол арман. Жаралап жан дүйнөнү азапка баштым алган. Керемет сүйүү күчү өзүңдү сүйдүргөндөй, кайрылып сүйүү келсе, аягы болбос арман. Убакытта ары болот, армандын орду толот, ак сүйүү сезимдери арзуудан пайда болот. Кайрылып сүйүү келсе, кайгырбай тосолуучу, буйрган бул тагдырдан көңүлдөр балким толот. Жаштыктын оту менде жалындап күйүп келет, жүрөгүм жумшак мүнөз инсанды сүйүп келет. Өткөндөн эч элес жок, өзүңдөн көңүлүм ток, билемен бактылуулар бизге да бакыт келет. Бактылуу турмуш куруп, балапан бала табам, кымча бел, кара чачтуу, ай чырай кыз да багам. Алгачкы махабатка ак жол деп ата тилеп, кадырлап сыйлап өтөр сүйүктүү жар да табам. Акын жашоосу. Балбылдап жанып турса жалгыз чырак, жүрөктөн кандай сонун саптар чыгат. Акынга калем барак жакын достур, билгенге ар бир сүйлөм бери кубат. Жашоосуна таарынган жандар келет, башынан өткөндөрдү жазып бер деп.
Бош жатпа, кылар ишиң ушул акын дегендей жан жолдоштор түрткү берет. Жазганы жан эргиткен жаңы ырлар, жашыруун айтылбаган кымбат сырлар, ыйлатып кээде адамды шарт күлдүргөн жашоосу акындардын жомоксумал. Аппак кар. Ар жылы кайталанып мезгил жазы. Быйылда кыш мезгили болду дары. Тазалап аба райында аба болуп, апапак айланага тегиз жаады. Ар таңда аяз келип эшик кагып, ар түркүн терезеге сүрөт тартып, морудан кара түтүн булкуп чыгып, жалыны жылдыздарга чоң жол салып. Боз улан ашыгын арылар жазып, перилер чын ашыгын жанда айтпасып, көк муштум наристелер уйку бербей, ойношот узун түндө ак кар чачып. Ак кар сенин ар бир тамчың ак тилек, ак сүйөлөр ушул кардан бак тилеп, ак кар көк муз болсо дагы кош жүрөк, жашайт тура бири-бирин так тиреп. Поэмаларды, дастандарды жазсам деген ниетим бар келечекте деп айтып өттүңүз. Анан поэмалар, дастандар бүгүнкү күндө жаштар тарабынан бир аз окула турган болсо, айрымдары кээде кызыкпагандар дагы бар чыгып жатат. Мына бүгүнкү заманбап жашоонун таасиринен анан учурдагы балдарга кандай темадагы чыгармалар жетишпей жатат аларды тарбиялоо үчүн? Балдарды бүгүнкү күндө китепке тартуу үчүн ошо балдардын азыркы замандын тескери жагын, азыркы замандын ошо балдардын келечегине балта чабуу жагын көбүрөөк таасирлентип жазган болсо кызыгып окушат. Себеби биз буга чейин баягы кылмыш бул келечекке балта чабат деген темада кароо сынак өткөрүлүп мектепте. Мына ошол кароо сынакта ошо балдардын келечегине кантип балта чаап алат экенбиз деген ой толгоо менен сахналаштырылган чыгарма жараттым эле. Ал чыгарманы өзүмдүн бүтүргөн окуучуларым кадимкидей жан киргизип, ошол ыр-саптарга, поэзияга жан киргизип, жандуу спектакль кылып аткарышканда көрүүчүлөрдүн көзүнө жаш алып, анан балдарым өзү дагы образга берилип аткарып элдин баарын ыйлаткан учур болгондо, анан ошондо айтышканда кара сөз түрүндө гана окубастан, ыр түрүндөгү чыгармалардан деле тарбия алсак болот экен да эжеке деген мындай ыраазычылыктарын билдиришкен да. Ошол уюштуруу чеберчилигибизде Ак Терек мектеби ушул жерде биринчи орунду алабыз. Бала жыты. Бажырайган көздөрүңдөн анан айын, жолум тосуп ээрчип калчу балапаным, бакытымсың бул дүйнөдө теңдеши жок, күлүп койсоң кубат алам жаркылдагым. Эмип жатып ойноп калсаң кубанамын, сөз талашып божураган чыпалагым, күн санаган апакеңдин чоң үмүтүн, бой жетип кызмат берип акта баарын. Балапаным, бал жытыңа тойбой келем, жан дүйнөм бары түгөл сени менен, жараткан алты саның аман кылып, апакең сыймыктансың сени менен. Жан шеригим, жашоодо кеч калсам да тапкан теңим, жаралуу жүрөгүмдүн ээси дедим, көңүлүм калса дагы мырзалардан, жакшылар бар экенин сизден сездим. Чын эле 5 кол тең эмес тура, чырагым өчпөй жанып жүрөм мына, Кудайым кошкон үчүн колдугум бар, жаман көз, суук сөздөн өзүң сакта. Кучагым кубанычка толгон мезгил, күн сайын бул жашоомдун даамын сездир, жан дүйнөнү өзгөлөргө жалгыздатпай, жашоодо бар экенин дайым сездир. Кошуналар. Жеңилди жерден алган, жеринде жардам кылган, ооруңду колдон алып, ооматын белек кылган, кабарлап жаңылыгын, абалың сурап турган, алыскы туугандардан эң жакын коңшу тууган. Жайылган дастаркондун себеби кошуналар, жакшымда жаманда да бир болуп оюмулар, кайгымды кубанчымды 4 мезгил тең бөлүшкөн, бир үйдүн чоң түркүгүн кош колдоп тиреп турар. Жоңуңду сурап барсаң, бар болсо бере салат,
Жол бою чарчап келсең, дастаркон жая салат. Кир жуусак киндиктештеп, казанга тамак асып, чарчооңду жеңилдетип, балдарын кошо багат. Ылайым кошуналар ынтымагыр болосун, ар жылы жалпыбызды жакшылык жылуулосун. Уул үйлөп кыз чыгарса, той аштын көркү болуп, ушундай түбөлүктүү кошуналар бирге болсун. Айлана кызыл сары көйнөк кийип, асмандан муздак шамал аста сызып, керемет кең ааламды түскө боеп, күз келди 3 ай бизди мейман кылып. Дастаркон толуп түркөн тамак ашка, дыйкандар жыйып терип талаа жакта, күз менен күрөш жасап, жашыгары күн сайын мейман толуп той аштарда. Жаштардын козгоп жаштык делебесин, жет область чогуур ырдап күз сересин, молчулук токчулуктун белгиси бул, керемет күздө тойлор боло берсин. Балдарга билим берүү менен бирге эле ырларыңызды жазып, мына ушул жакта өзүңүздүн эмгегиңизди көрсөтүп келе жатыпсыз. Бирок ар бир адамдын эмгегинин өзүнүн өрчүгөн учуру, кайсыл бир деңгээлге жеткен учуру болот эмеспи? Андыктын сыңарындай мына ушул жаатта сиздин жетишкендиктериңиз жөнүндө уксак. Ошол 2019-жылы ошол Өзгөн району тарабынан, Өзгөн профсоюздук уюму тарабынан ушундай тушоо кесүү ыр жыйнагы деген китеп жарыяланган. Бул жерде менин гана эле эмес, ошол Өзгөн Ош областын боюнча, республика боюнча бардык акын жазуучулардын ырлары камтылган. Мына ошол китепте ошол менин дагы ошол 4 ырым камтылган. Бул менин 19-жылкы биринчи сүйүнүчүм. Андан сырткары 2006-жылы ушул Өзгөн район тарабынан Пернас сериси аттуу райондук поэзия кечеси болгон. Мына ошол поэзия кечесинде 70тен ашык ыр жазган жаш муундар, анын ичинде окуучулар да бар болчу, мугалимдер да бар болчу. Ошолордун арасында ушул биринчи орунду алган. Ушул грамота болду. Негизи ушул ийгиликтердин башаты ушул. Кудай калганса китептерди жаратып, чоң ийгиликтерге жетишемин деген ишеничим. Албетте биз дагы сиздин буга чейинки эмгектериңизди көрүп отуруп, келечектеги мына ушул максаттарыңызга, поэзия жаатындагы жаңы жашаандарга жетишесиз деп ишенебиз. Дагы бул чыгармачылык жаатында бир топ ийгиликтерди каалайбыз. Эч качан чарчабаңыз. Мына ушул жаатта балдарга билим берип, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды дагы өркүндөтөсүз деген ишеничтебиз. Ардактуу телекөрүүчүм, мына ушу менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.